Assalamu alaikum, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Алыш белбоо күрөшү боюнча турнир өтүп жатат. Анда эмесе бүгүнкү ушул Алыш белбоо күрөшүнүн жеңүүчүсү Абдурасулов Марлен менебиз менен. Ассаламу алейкум. Марлен, ушул бүгүнкү жеңишиң тууралуу айтып бер кыскача. Бүгүнкү жеңиш боюнча айта турган болсок, бүгүнкү жеңиш абдан кыйын болду. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай алыш күрөшү абдан күчөп баратканга байланыштуу конкуренция, соперниктер өтө күчөп көчмөндөр оюндарга тандоо турлардын бир түрү бир бөлүгү болчу. Ошого өтө катуу даярданыштыр, өтө күчтүү болду. Ошол кайсы килограммда алдың ошондо? Мен 60 килограммга чейин, 60 килограммдын классика стили боюнча. Көчмөндөр оюнуна уже жолдомо алдың сен, ошондо? Жок, азыр пока бул биринчи баскыч. Дагы бир-эки баскычтан өтсөк, иншалла көчмөндөр болобуз. Жакшы, сени алат деп ишенебиз. Буга чейин Азия жана дүйнө чемпиону болгонсуң. Ушул Азия дүйнө чемпиону болуш үчүн канча аракет кылдың? Эми бул минеттерин айта турган болсок, биринчиден бардык нерсе Алла Тааладан болот да. Биринчиден Алла Тааладан жакшы ниет кылып сурап, намаздарда бир көптөгөн убакыт керек чемпион болуш үчүн, өтө көп тренировка кылыш керек, менет кылыш керек. Ар бир нерсени туура өз убагында так аткарсаң чемпион болсо болот. Жакшы. Сен жаштарга кандай кеңешиңди айтып кетесиң? Жаштарга башкы кылат. Жаштар спорт, денсаулык чындайт, эми талыкпай тренердин айтканын кылып, режим менен бардык өздөрүнө кылган болсоңор, силер дагы чемпион болсоңор болот. Бардык жетишкендиктерге жетсеңер болот да. Ушул жеңишиңди кимге арнайсың, бүгүнкү жеңишиңди? Мен бүгүнкү жеңишимди өзүм элиме арнайм, Төлөс элине, ата-энем, агайларым Ампутов Канибек, Такеев Кудайхан агалар ушул бүгүнкү жеңишине көп менет кылышты. Ошолор Алланын жардамы менен ушул негизинде уттук. Эми жеңишти Кыргыз элине, өзүбүздүн Төлөс, Ноокан. Рахмат. Айылда эле жүрүп ушул деңгээлге жеткениңе сага да чоң рахмат. Алама жол айылдан башталат деген нерсени көрсөтүп атасыңар. Анда эмесе мындан ары дагы ушул спорт чебери болуп жүрө бер. Ишиңе ийгилик, Марлен. Ассаламу алейкум.